Азыр мэр мына бuyakta отурат, объездной дорога салам деп атат. Темир жолун тышка алып чыгам деп атат. Темир жолун тышка алып чыкканда мэриянын акчасы жетпейт. Өкмөт жардам бериш керек. Темир жолунда канча акча берип атат. Ошонун баарын бергиле да, жардам бергиле да мэрияга. Машиналар пробкада турат. Ошол или урматтуу мэр, или метро саласыз, или монорель саласыз. Башка жолуңуз жок. Мен сизге айтканмын. Азырдагы автобус алып келем деп атасыз. Остановкада бир автобус 10 метрден түр токтогондо 5 автобус токсо 50 метр. Пробка создавать этет. А монорельстин теосу бар. Или монорель саласыз, или метро саласыз. Башка жолу жок. Автобустар бул пробканы чечпейт. Бул элди гана ташыш үчүн, элге алып келиш үчүн айла жоктон кылган иш. Монорелист это нам надо делать. Монорелисти эки гречка менен мындай алып түшүп, кийин бычка менен кошуп, анан Бишкектин ортосун, даже мен силерге бир нерсе айтып коеюн. Кудай буюрса Кыргызга эң сонун заман келет. Монорелис менен биз Караколго чейин барабыз. Өйдөкү жактан өйдө карай алып барып туруп, көргө кеткен поезддин үстүнө куруп койсо эмне биздин башыбыз жетпейби?